Assalamu alaikum, урматтуу ата-энелер. Дасторкон четиндеги университет китебине саякат туруп берип кабызды улантабыз. 10-чу сухбатка келдик. Кесип тандоо, кесипке ээ болуу. Гапыр Мадаминов агайыбыздын китеби боюнча. Биринчи кесибим ырыс кешигим. Экинчи туура тандоо, чын дилден үйрөнүү. Кесипти чын дилден үйрөнүп, ата-энеге, элге, журтка кызмат кылып, балдарын багуу жөнүндө. Бул жерде эң маанилүү нерсе кесипти 9-чу, 11-чи же 10-чу класстарда эле тандап калбай, баланын эмнеге кызыгаарын 5-чи, 6-чы класста ар кайсы курстарга берип, ар кайсы нерселер менен машыктырып көрүп, кызыкчылыгын ата-эне табыш керек. Бала өзү кантип тапсын ал? Ким болгун келет деп сурай берсек эле, бул ар кайсысын айтат. Бирок өзүнүн шыгын биз табышыбыз керек. Байкоо жүргүзүү аркылуу, ар кайсы нерселерге машыктырып көрүп, окутуп көрүп, анан 5-чи, 6-чы, макул 7-чи класс суроо берели, өнөрлөрдү үйрөтө берели. Анан 8-чи класска келгенде кесибине балким токтолуп калыш керек да. Ошондо тандаган предметтерин мугалим боло турган болсо химия, биология жана башка ушундай багыттар менен окутуп, 9, 10, 11 только кесибине даярданып, анан ортодон жакшы бала алып ошого тапшырса сонун болот да. Балдарды мына канча жылдан бери ортого даярдап келебиз. Көрүп атабыз го. Кесип тандай албайт 11-чи класс. Стресс болушат. Ошол себептен ата-энелер жардам берели буга. Салам Нью-Йорк деген кинону көрө турган болсоңуздар, аягында батыр менен ошол адвокат лимузинде сүйлөшкөн кеби бар да. Ошол жерде адвокат айтат: "Батыр, америкалык кыял деген бар. Бул жерде жөнөкөй адам, мисалы, бут тазалагыч болсо дагы, ушуну жогорку деңгээлде аткарганга аракет кылат" дейт. Ошондо ал кесибин сүйүп, ошол өнөрүн сүйүп, аябай жакшы тазалагандыктан дейт, элдин баары ошол кишиге барып бутун тазалаткысы келет дейт да. Бул кандай гана кесип болбосун, ошону чеберчилик менен жогорку деңгээлде майын чыгарып аткар дегенди айтып атат да мына. Чын эле тишиңер ооруса кимге барасыңар? Жакшы врачка барыш керек, төрөш керек болсо мына жакшы роддомду издейбиз, чынбы? Жакшы врачтарды караштырабыз. Ошондой эле балаңыздын аркалаган кесибинде дагы балаңыз жогорку чеберчиликте болуусуна сиз кам көрүшүңүз керек. Кесип бул экинчи аты экендиги тууралуу түшүндүрүшүбүз керек. Китептен кыскача бир икая окуп берейин. Бир саякатчы өлкөлөрдү кыдырып жүрүп, талаада иштеп жүргөн 3 адамды көрүп калат. Ал талаанын аркы четинде мечит болчу. Саякатчы жанагы 3 адамга келип, биринчи кишиден эмне кылып жатасың деп сураса, биринчи киши чарчагандан таш терип атам деп ачууланып жооп берет экен. Экинчиси мен акча таап атам деп жооп берет экен. Үчүнчүсү болсо мен мечитке жол куруп атам деп жооп берет экен да. Мына ошол жөнөкөй эле жумуш кылып атканда адамдын көрөгөчтүгү, миссиясы, эмне үчүн ошону кылып аткандыгы тууралуу түшүнүктү берүү да.